Казакстан менен Түштүк Корея экономиканын чийги эмес тармагын өнүктүрүүдө кызматташууну көздөөдү. Даңкы Шүйдүрүм өлкөсү тармактагы жаңы технологиялык чечимдерди колдонуу жаатында топтолгон тажрыйба менен бөлүшүүгө даяр. Бул багытта тараптардын кызматташуусу башталды. Кигам Корея геологиялык изилдөө институту Казакстандын чыгышындагы геологиялык чалгындоо иштерине катышат. Кореялык кесиптештердин колдоосу менен бүтүндөй тармакты кластерди түзүү гана эмес, Тоо кен тармагынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу дагы пландаштырылууда. Корея Республикасынын Казакстандагы элчиси биргелешкен пландар тууралуу айтып берди. Чо Тэйик эки өлкөнүн талдоочулары жана саясаттануучулары Астанада өнөктөштүктүн келечегин талкуулашты. Серепчилердин айтымында Казакстан Кореянын Борбор Азия аймагындагы эң маанилүү соода өнөктөшү бойдон калууда. Эми Корея аймактагы башка өлкөлөр менен да кызматташтыкты арттырууга ниеттенүүдө. В Казахстане тоже, Южная Корея входит в топ-5. Казакстанда Түштүк Корея алдыңкы 5 инвестор өлкөнүн катарына кирет. Анда негизги басым инвестицияларды Казакстанга коммерциялык долбоорлор үчүн капиталдык салым катары гана эмес, Казакстандагы адам капиталын өнүктүрүү үчүн жасалууда. Биз кесипкөй талдоону кабыл алышыбыз керек. Башкача айтканда, унаалар үчүн жаңы агрегаттарды чыгара алышыбыз керек. Казакстан экономикасы үчүн мультипликативдик натыйжа болушу үчүн. Автомобилей, чтобы был мультипликативный эффект для экономики Казахстана. Биздин өлкөлөрдүн экономикалары бири-бирин толуктап турат десек болот. Мен биздин өлкөлөрдүн экономикалык мамилелеринде чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турам. Калыптанган маданий гуманитардык мамилелерди тайманбастык менен сонун деп атоого болот. Биздин өлкөнүн маданияты, каада салты көп жагынан окшош экендиги бизге түшүнүктүү. Казакстанда 120 миңден ашуун этникалык корейлер жашайт. Алар ошондой эле биздин көп тараптуу мамилелерибиздин өнүгүшүндө көпүрө болуп саналат.